Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар. Жана Нуркей YouTube каналынын каталуучулары. Туугандар, азыр экранда көрүп жаткан жериңиздер бул Кузьминки метро. Ошол жерде выход, 4-чү выход. 4-чү выходтан чыккандан кийин эле могу перекресток магазин бар. Ошол перекресток магазиндин алдында биздер азыр бул жерден бир 10 машина турат. Границага аттанып турат баары. Ошондой эле чыгарылышта бүгүнкү граница боюнча сүйлөшмөкчүбүз туугандар. Так. Мына көрүп атасыздар, бул жактан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ал жакта бирөө турат. Бул 8 дагы машина бар экен, границага кеткен. Анан жеңил машиналардын экөө бар экен туугандар. Азыркы учурда биздин маселебиз көптөрдүнкү Сахарова болуп атат. Сахарованы чечиш үчүн границага барып келиш керек болуп атат. Аябай актуалдуу болуп атат. Жакынкы райондордо жайгашкандар, жашагандар Кузьминкиге келип эле 4-чү выходтан чыксаңыздар эле мына 1 мүнөттүк жол. Таксилерге эле келесиздер, толду, кетти четте. Так, машиналар боюнча мен сиздерге азыр бир сыйра ичин көрсөтөйүн, кандай машиналар бар. Жеңил машиналардан бирөөнү. Азыр бул жерде бизде Мерс бар экен. Дагы бир BMW бар экен анан. Так. Машинанын ичин мына көрүп атасыздар, Азыр ошо от алып турат, жылуу. Навигатор менен. Анан арткы жагы мына ушундай коюп отурганга удобный подушкалар коюп коюптур. Арт жагында төшөктөр бар экен анан. Бул жеңил машина туугандар. Эми 7 орундуу машиналардын бирөөсүн сиздерге көрсөтүп коелу азыр. Кайсы бирине барсак? Келиңиздер, мына машинаны көрсөтөйүк. Так. Ичин жабык бекен. Бул жак кантип ачылат экен? Так. Ичинен сыртынан былай кирип окшойт. Так, ички көрүнүшү көрүп атасыздар мына. Сиденьяларды жумшатканда удобный и арты жатат экен. Границага барып келгендерде жүк деле болбойт негизинен. Артына отуруп калсаңдар жаткырып. Так. Бир байкебиз менен бир суроо жооп кылалы. Ассаламу алейкум. Эшиктин сууктугун караңызчы. Так, машина левый руль экен, Ооба. Так, аркадагы левый руль экен. Мен көрүшүмчө 2 машина правый, калгандары левый руль окшойт, Так, атыңыз ким болот экенсиз? Аты Рысбек. Рысбек, канча жылдан бери иштеп атасыздар азыр? Граница менен негизи. Граница менен иштегенибизге көп болду. Мурда Украинага деле каттап жүрчүбүз, а кийин пандемия бүткөндөн бери постоянно границага. Мен байкашымча баары ушу жашы 35-30 жаштагылар окшойт, баары стажы менен походу. 30-40тан, мен 45тен. Эң улуу сиз окшойсуз походу. Граница боюнча эми айтып берсеңиз, кандай барасыздар? Границадан кантип киргизип чыгарасыздар? Өзүңүздөр мисалы канча 2 күндө бир барасыз мисалы сиз? Бир жумада 2 жолу чыгабыз. Бир жумада 2 жолу. Бир байтилге оштой келет экен, бир жумада 2 жолу. Өзүңүздөр мисалы азыр айтып атасыздар, алып кирип алып чыгабыз деп, Ошондо границадан өзүңүздөр кошулуп кирип чыгасыздарбы каждый раз? Ооба. Түп-түз границага өзүбүз пересадкасы жок, түз алып барып, өзүбүз кошо кирип, биз менен чогуу ошо өзүбүздүн алып барган адамдарыбыз менен чогуу жардам берип, кошо бир ар кандай тоскоолдуктар болгон болсо, жолдон ДПСтер кармайт, ошолорго бүт жардам берип, кошо алып барабыз, кошо кирип чыгабыз. Жолдон кыскасы проблема жок. Анан срок өтүп кеткен регистрациялар боюнча, жоготулган миграциянка боюнча жардамдар кандай болот? Ал жерден ошол келген адам менен сүйлөшүп, ошого жардам беребиз. Жолдо дагы ушул жерден ошо тастыктап кетебиз. Кээ бир срогу өтүп кетет регистрациялардын, кээ бир миграционныйлар жоголуп кетет. Ошолорду жолдон баягы жооп берип, эми толук жооп берип, ошол жака алып барып алып келебиз да. Эмедеги баягы базадан чыгып кеткендер болот. Ооба. Бул камера сиздерденби, границагабы жок, мындай эле? Айтканда бир Мерседес, анан бир BMW бар деп айтканда, Калгандары 7 орундуу экен. Так, түшүнүктүү анда. Негизи саат канчада чыгасыздар? Негизи кечки саат 5-те бир рейс, анан кийин саат 9-да бир рейс болот да. Күндө болуп атат, бир рейстен, Жакшы, жакшы. Көрдүңүздөр, туугандар. Всё, рахмат. Азыр мен түшүп дагы бир машиналар боюнча көрсөтөйүн. Ушундай туугандар, машиналар боюнча көрдүңүздөр информацияларды. Номери белгиленип турат астында. Чаласыздар. Саатын белгилеп, саат 5-те бир рейс бар экен, 9-да бар экен. Өзүңүздөргө убактыңыздарга карап келесиздер.
Кузьминки метродан чыксаңыздар эле 1 минут перекресток бар, торговый центрдин эң эле көрүнүктүү перекресток экен азыр. Алдында эле жайгашкан. Келип, очередиңиздерди алып, кааласаңыздар жеңил машинеге, кааласаңыздар жет орунуга заказыңыздарды берип, отуруп кете берсеңиздер болот. Ушундай туугандар, сак саламатта калыңыздар. Кийинки видеого чейин